Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган 4 баш козгочкорду көрсөтүп беребиз. Сиздер мына ушу 4 баш козгочкорду көрүп турасыздар. Мына кеч кирип баратат туугандар. Кеч күн батып баратат. Мына күн да жашынды, күн тийбей калды буюрса. Мына ушул 4 баш козгочкорду кимде ким көрөм деп кызыгып атса, алам козгочкор издеп аткандар болсо, мына ушу козгочкорлорду көрүңүздөр. Мындайча айтканда, арзандан кымбатына чейин бар бул жерде. Азыр мен силерге бир четтен маалыматты берем. Көзүңүздөргө кайсы кочкор көрүнүп турат, биринчи. Мында караңыздарчы, кайсы кочкор симпатияга отурду. Кайсы кочкор сиздерге кайсынысы жакты. Куйруктарында бул жерден бир четтен карап алыңыздар. Азыр туугандар биз Карабалта тараптабыз. Карабалтада бир айылда. Тагыраак дареги мына Карабалтада. Мына ушуларды көрүп турган болсоңуздар, кызыккандар болсо, чалып сүйлөшүңүздөр. Азыр мен бир четтен маалымат берем, эсин кепке тартайын. Шеп, кайсы коздан баштайбыз биринчи? Чоңдон баштайлы. Чоңун дегенде кайсы? Мо широкийби? Горбонос. Айта бериң Даныйлан. Полный айта бериң Даныйлан. Бунун весин айта кетейин. Мога бизди карап турган. 10 айдан өтүп калды. Танк. Бомба. 107 вес. 10 айдан өтүп калды, салмагы 107 эсептедиңиздер, а? Бою урийинге 92. Бою 92. Кайсынын баласы? Плюс. Бул линия Волчок, Волчоктун небереси. Атасы Нур Чарбада, бомба деген кочкор. Бомбанын баласы. Бул ошондо Нур Чарбасынан чыккан, а? Мына ушу красавчик козгочкор экен. Мына туугандар, кимде ким кызыккандар болсо, чалып көрүңүздөр. Мощный да. Свет, горбоноз, бой, куйрук, бүт бар экен. Кулагы канча дедиңиз? 19тан өттү. 19 та таза. Гарантия 19 га? Вес алып келет атасы жакшы. Бирок квадратный экен, белдери түп-түз, куйруктары чапташкан, мойну жоон. Мындайча айтканда, баягы кандай дейт? Бизде нык сөйөктөрү мындай жиликтүү адамдар болот го, салмак баскан. Ошо сыяктуу экен да. Берки үчөө кандай линиялар, Мына ошо чоңдун жанында бою узун турат го бир мына жанашыпчы. Ошол кайсы болуп калат? Бул Гермес, үчөөтөн эле ушу Герместин атасынын балдары. Бул тарапта тура эле ошо. Чоңураак кичинекей. Герместин атасы спор болуп быйыл чечилди. Герместин атасы Карабалтадагы кочкор экен. Мурун бир ай болду го дейм, Конфликт районуна сатылды. Сатылды. Сатылып кетти Герместин атасы. Ошонун балдары үчөө. Могу ортодо кичинекей экен, үчөөнүн ортосунда. Ал жашыраакпы? Канча айлыктар? Экөө 7,5 айлыктар экөө. Мына экөө чекедеги. Мына чоң кочкордун жанында чоңураакчы. Ал 8,5 ай. Мына чыкты, 8,5 ай. Анын параметрин өлчөгөн жоксуз. Аныкын бир где-то 15 күн мурун өлчөгөнбүз. 88-89 чыккан ошонуку. Кулак 20. Болду. Кулак 20. Жүрүңчү эми. Азыр мына ушу козгочкорлорду сиздерге көрсөтүп атабыз. Азыр биз алыстан жакындатып көрсөткөн максаты так тазалыктарын, мисалы үчүн дене баш, кээде көкүрөгүн карайсыздар, кээде мындайча айтканда кулагыны, горбоносуну, мындайча айтканда кулагы кандай жайгашкан, ошолорду өзүңүздөр карап каласыздар го. Ошого биз жакындатып көрсөтүп атабыз. Эми бул жактан көрсөтөбүз. Мына ушул козгочкорлор. Келиң эми. Бул жерде эң кыйыны бомбанын баласы экен. Чынын айтканда, сөөк өтө күчтүү. Мына көрүп атасыздарбы? Ата горбоноз, баш кулактары молочный, көкүрөк колтук, куйруктары молочный өңдө экен. 10,5 айлык дедиңизби? 10 айдан өткөн дедиңиз беле? 10 айдан өткөн. Нур Чарбасынан чыккан экен. Мына ушу козгочкорлор. Мына кичинекейлеринен бир сыйра баасын сурай берейин мен. Ага чейин мына өңүн көрүп алыңыздар. Баары тең мына ачык өңдө. Мына куйругунун разрездери, мына кичинекей мына Гермес атасынын баласынын чоңу мына. Экөөсүнүн куйругун көрдүңүздөр, мына ортодо кичинекейинин куйругу да мындай экен. Мына чатка аяктарынын башын караңыздар. Машалла. Машалла.
Эми кочкор көрүп жүргөндөр көрүп дароо билдиңиздер окшойт кайсы кочкор кандай. Так, могу кичинекейлердин баасы канчадан болот? Так, эки кичкейдикин 48тен сурап атабыз. Чоңу 55, келмесин чоңу. Бул бомба, балчоктун линиясы. 120 сурап атам. 120 миң сом, Туугандар, мына көрдүңүздөрбү? Ушу кочкор экен. Ал бир айдап дагы жакшылап тартып коелу, Көрө албай атат окшойт көптөр. Жактырып алып жакын көрө албай атат окшойт. Мына туугандар, жакындатып, жакындан барып көрүп. Ден соолугу кандай мунун? Атак мындай ошейник салып жетелеп эле жүрө турган кочкор экен да. Ошейникти салып алып. Машалла мына. Сөөк, өң, бүт жагы бар экен. Кочкор кыла турган коз экен. Койлоруңуздар болсо, сөөккө, жиликке, белге иштейм, башка мойнун жогуна иштейм дегендер көрүңүздөр туугандар. Машалла. Туугандар, бизден видеону жыйынтыктайбыз. Бир четтен өзүңүздөр көрдүңүздөр, буйруса. Мына ушулар сатылып атат, дареги Кара Балта тарапта 4 коз кочкор сатылат туугандар.